Бүгүн 9 декабрда Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин гуманитардык жана коомдук илимдер кафедрасы «Уңгу жол улуттук өзөгүбүз жана манас эпосу» аттуу конференциясын өткөрдү. Иш-чаранын максаты техникалык багыттагы билимге басым кылган бул университетте студенттердин гуманитардык жактан билимин арттырып, улуттук идеологияны бекемдөө болуп саналат. Жалпы максаты ошо студенттерди жалаң эле техника билим берүүгө багыттабай, гуманитардык жагынан дагы булардын билимин жогорулатыш керек. Улуттук идеология боюнча жана жалпы руханий бийлиги боюнча Кыргызстандан маалымат берип, буларды илимге чакырып, изилдөөгө чакырып, бүгүнкү күнү экономикабыз өнүгүп атат. Ошо кыргыз эли көптөгөн улуттан турган эл. Ушун баардык элди бириктирген идеология сөзсүз болуш керек. Ошондуктан бул жаңы бекитилген доктринаны биз баарына жеткирип, түшүндүрүп, жанагындай идеологияда дагы жакшы жазылган, мисалы кыргыз жери боюнча, кыргыз тили боюнча, жалпы экономиканын өнүгүүсү боюнча, экологияны жана жаратылышты сактоо боюнча көптөгөн маалыматтар берилген. Ошону биз ар бир студентке жеткиришибиз керек. Аталган жыйынга окумуштуу илимпоздор чакырылган. Алар студенттерге уңгу жол жана кыргыз таануу багытындагы маанилүү изилдөөлөрүн айтып беришти. Ааламдашуу тенденциялары жана уңгу жол концепциясы тууралуу сөз кылган профессор Нур Саралаев Кыргызстанда улуттук идеология жок деген пикирлерди четке какты. Ушул мезгилге чейин саясатта илимди айтып берген. Кыргызстанда идеология жок. Жок, андай эмес. Кыргызстан өзүнүн көз карандысыздыгын алгандан бери идеология бар. Демократиянын өзү ушул мезгилге чейин идеология болуп келген. Демократия бир жерде саясат болуп келген, экинчи жерде идеология болуп келген. Конституция идеология болуш керек болчу. Баары бизде иштелип аткан нерселердин баардыгын Конституцияны негизинде бар. Конституцияны биз американский вариантта салып идеология кылып алып чыгышыбыз керек эле. Бирок ушул мезгилге чейин биздин мурунку президент бүт ашмалтайын чыгарган. Андан кийин идеология жок дейбиз. Социалисттик идеология тековать басында турган. Коммунисттик идеология турду. Либеральный идеология турду. Диний исламский идеология бар. Анан шулардын баарын көрүп туруп, бизде идеология жок деп тартып атабыз да. Өзүбүздүн улутка кызмат кылуу негизги маселе экендигин белгилеген тарыхчы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Алтымышбаев атындагы философия институтунун илимий кызматкери Баяз Турал кыргыздын уңгу жолу бузулуп, унутта калуу коркунучу жаралган мезгилди белгилеп өттү. Уңгу жол деген бул биздин ата бабалар салып келаткан жолду бүгүнкү заманга ылайык келечекке карай улантып өтүү маселесине туруп атат. Жана Нургер Курчандан 3 жолу кыргыз бузулганы жөнүндө айттым. Мен толук кошулат элем. Эмне үчүн ушул убакка чейин кыргыздарды бир замандарда, тарыхтарда түрк каганатынын алдында, моңгол жапырыгынын алдында, андан кийин жунгар калмактардын алдында да кыргыздар көз каранды болгон учурлар болгон. Бирок ал учурларда кыргыздар бузулган эмес. Эмне үчүн орустар келгенде бузулду? Себеби көчкөн элдердин тарыхында бир элди басып алып бийлегенде эч качан өзүнүн тилин, динин, үрп адатын, салттарын таңдоо ал жакка киришкен эмес. Эч качан. Ошон үчүн ал элдердин тилине да киришкен эмес. Биз орустарга кошулгандан кийин орустар өздөрүнүн тилин, салтын, үрп адатын, маданиятын киришти. Андан кийин 17-жылдан баштап 18-жылдан баштап социалист система өткөндөн кийин таптакыр башка коммунизм, социалисттик идея менен кирдик. Бул жерде советтик адам деген бир образ турду. Бардыгыбыз аралашып, жуурушуп келечекте совет эли, анан советтик адам деген бир жалган абстрактуу образдын ушу тегерегинде бүт ушундай аң сезимибиз калыптанды. Бүт жазуучулар ошо иштеди, бүт окуучулар ошо иштеди.
Бул иш-чара оңгу жол улуттук өзөгүбүз жана манас эпосу аттуу конференциялар топтомунун алгачкысы. Бул жылдын аягына чейин мындай жыйындардын дагы бир нечеси белгиленген жана окуу жайдын башка да бөлүмдөрүндө студенттерди топтомокчу. Бул сыңары иш-чаралар доо кеткен улуттук эс тутумду калыбына келтирүүгө багытталган. Мына эми ошол оңгу жол жөнүндөгү жарлык 20 бөлүктөн турат. Бул абдан зарыл керек болчу да. Анткени ошол коммунисттик партия биздин аң сезимибизди, эс тутумубузду тазалап койгондо. Таптакыр эле тазалап таштаган. Биз тиги Айтматовдун сөзү менен айтканда, мындай жоломан болуп калганбыз да Совет мезгили учурунда. Анан ошол эс тутум, улуттук эс тутумга доо кеткен да. Эми ошону кайрадан калыбына келтириш керек. Улуттук эс тутумду кантип калыбына келтиребиз? Бул Кыргызстандын тарыхын окутуш керек. Бул Манасты окутуш керек. Эсимде деген, мисалы үчүн, мурда кандай болду эле деп ошону айтып бериш керек. Ошо улуттук эс тутум Манас эпосу жөнүндө ошо оңгу жолдун негизин эмнелер түзөт деп, ошонун негизин Манас түзөт, Кыргыздын тарыхы түзөт деп. Мына эми техникалык университет инженерлерди даярдайт да. Эми инженерлерди Ташбей деле даярдайт, Бауман деле даярдайт. Америкада андан мыкты даярдайт, Индияда хакерлерди даярдайт. Бирок ал жерлерде Кыргызстандын тарыхын окутпайт, Манасты окутпайт. Улуттук эс тутумдун, оңгу жолдун негизи улуу Манас эпосу экендиги талашсыз. Андыктан Манас эпосун кенен жайылтуу Кыргыздын тарых таржымалын, баалуулуктарын сактоонун бир жолу. Ал эми окуу жайдын студенттери Манас эпосу дегенде кандай сезимдерге ээ болорун, алгач акылына эмне келерин айтып беришти. Манас дегенде биринчи эле биз кезекте ал бул Кыргыздын духу экенин билебиз. Манас атабыз деп оюбузга сразу Кыргызстан келет, бат эле. Манас мен үчүн аябай биз кыргыз эли үчүн бул биринчиден руханий духу, мурунку өмүр баяны, тарыхы бул кыргыз элине эме берип турат. Мотивация мен оюмча, дух. Мен ишенем бул тарыхта болгон нерсе депчи. Андай окуганда аябай кызыктуу болуп, сыймыктанып, кыргыз элинин ушунун баарынан өткөн деп. Жүрөгүмдө ишенич бар да, бул миф эмес, чындыгы болгон депчи тарыхта. Оңгу жолдун негизги максаттары жана Манас эпосунун оңгу идеясы бул мамлекеттик, коомдук, саясий институттардын ишинин бирдиктүүлүк, бир нукка бурулушу менен жоопкерчилик, өнүккөн күчтүү укуктук мамлекет куруу болуп саналат. Оңгу жолдун түпкү оңгусу кыргыз элинин тилин, тарыхын, салт санаасын бекем сактоо менен келечекте мекенди сүйгөн жоопкерчиликтүү жаш муундарды тарбиялоо болуп саналат.